Biz şu Leylek rayonundan geldik. Leylek rayonundan geçe biz 2 maşina olup gelgenbiz. 2 maşinada 10 kişi var. Kelgenbiz sebebi biz hakikatçı hakikatli izlep geldik. Sottun qanday çeçim bolot dep. Biz qaysı 26 günü bizde Leylek rayonunda mına Leylek rayonunun arka zonasında sotu oldu. Bizde ошондо Батма деген kız barıp sottu. Эме Батма Жолдубаевна деген блогер var eken, ошону чакырган экен. Leylek rayonundагы arka zonasындагы элдер. Анын элдин кайрылуусу менен ал кыз келиптер. Ошо жерден көрдүк. Көргөндө барганыбызда сотто 500 жақын адам болды. 400-500 адам болды. Аябай жаштар көп болды. Кара аксакалдар, ошо жерде ошолор эмелер камалгандардын туугандары, ошо жерде элдер арка зонасына келип барды, кайрылып Leylek районунан, Катыраң айылынан келди. Мына Кадамжай районунан барды. Баргандан кийин сотко баргандан бул жакшы блогер жакшы алып барды. Алып баргандан кийин муну уже ошо жерден эле биз билгенибиз жок. Saat aditten keyin ele Batmаны аңдый баштады. Алып кетебиз деп колунан тарткан, мен көрбөй калдык. Балдар дуу барып туруп, 100-200 бала барып туруп, неге тартасыңдар? Биз жөнөкөй адамбыз. Биз эшекке мен Батманы тааныйм деди. Балдар Батма менен Батма Жолдубаева менен бетме кылса, мен бул баланы тааныбайм деди. Гражданский кийинип алыптыр. Жүгүлү менен туруптур. Биз анан айттым, неге келдиң десе, мен Батма өзүм тууганым болот, эжем болот деди. Батма сурса, мен тууганым жок, мындай мен буланы тааныбайм деди. Көрсө ошо органдын балдары окшойт. Анан ошо кечкурун саат 10-да болду. Сот болду. Сот 3-гө калтырды. 3-гө калтырган 7 күн срок берди балдарга. Биз барып айылга кеткен. Айылга барганыбыздан кийин чайханада отурсак, эртеси чай берели десек, бизге чай берип, даже чай ичелекпиз. Аяр общество бул эмес, республика эмес, бул кафе эмес, ресторан эмес, просто бизде чай иче турган жер, аярда общественный жер. Айылды билесиңер, бир адамды эле көрүп алгандан кийин канча адамга ушап кетет. Ошого карабастан 20 чакты органдагы балдар гражданский кийини бар, бирөөдөгү органды кийинген бир эле адам бар экен. Барып алып туруп кирип, капысынан эле бир Кадамжайдан келген Абдикеримди сабап, бешөө колунан телефонун тартып жанчып, Батманы болсо мен мында коем, эмне кылганыңар, кана санакы санкцияңар, кана жанакы путевкаңар, биз эч жака качпайбыз, бизге жанакындай чакырат го сотко эмнелеп коет эле. Повесткаңар кана биз качпайбыз, бара берет, чакырган жерге барат да, бул бир жака кетип калбаса, муна айыбы жок болуп атса, ал өлгөн кызга бунун эч качан катышы жок болсо, ан десек эле, мени колуман кармап, мынандай бир борзойган семиз балдар кармап, 1 мүнөт кечке чыгып туруңдар, колума көтөрүп Батманы сүйрөп алып чыгып кетти. Biz ertesi barkasına sırası geldik. Kesek Batman'ın bir guvudu da devaytak, bir uvudu da devaytak. Batman'ın o yerden alıp girip alışıp kanday turgan biz sırası hakikatçıga vardık. Hakikatçı varıp sayılığına yazdık. Yazsak hakikatçını da girgizme koyuptur. Batken oblasının hakikatçısı var iken pazar günü. Biz pazar günü geldik de. Anan ertesi sot bolot dedi. Buna 2 sutkaga karmaldı. 48 saatka sotka geldik. Sotka geçe kesek sotka bir buna köy adam kelgen jok. 30-40 adam ele tuğan uruq ele jıyıldı. Gelip biz Кадамжайдан келди, бияктан Билелектен барыбыз келип карап турсак, бизде бирөөсүн дагы тууган уругунда карган атасы келди, 90га чыккан. Бирөөнү дагы энесини же эжесини киргизбей, ошо жерде бечара кичинекей 14-кө чыкпаган бир жашы жетелек балдары карап турду, кана апам деп ыйлашып. Аларды карап деле койбойт. Кийин сотко киргизген жок. Соттун анан 1-2 саат, 3 сааттан нары бери баса беришеткен, 2 саатта бизди болсо бир 50-60 милиция туруп алган ошо жерде. Милициялар көп, бүт нарака басып атат, берака билбейм, биз террорист кармаганда бир маалда Батманы кишен салып, колуна жанагы кишен деп коет, нарушник деп коем, яны кишен салып жетелеп алган. Аны эмнеге салып, эчтеке эмес, кал жөнөкөй эле аял кыз киши. Аны эмнеге кишен салат? Кишен салып алып кирип кетти. Кийин туалетке чыкса да кишен менен аппарат эркек киши кандай бети жок. Ошо калып барып, мына бизде мыйзам калбаптыр, акыйкатчылык калбаптыр. Сот болду, сотко эч кимди киргизген жок. Кийин 1-2 сааттан чыгып алып туруп, болду эми о 1 айга кармалды деп туруп чыгып кетти. Элдер дедешир айтып машинаны тарс жапты да алып кетти. Биз азыр чындыкты издеп жүрөбүз. Ошо булдар жазган экен. Бүгүн митинг, тынчтык митингini кылабыз. Бизге эми бул эмне? Бизде акыйкатчылык бар, аял киши. Эми бул кыз
ошо жерде Золотой мост ачкан экен, чоңдордун эмесин ачкан. Ошентип эле бизде мына ушундай адамдар керек да, ачып турган. Анан бир адамдын эле фурасын мен Баткенди сатып алып туруп, же бәрин элип туруп, аларды удургутуп Кадамжайга сотко айдады. Бияка айдап туруп, мына эми бизге Батманын иши боюнча карап бериңиздер. Жаш кыз, эките кыз, ал бирөөгө зыян кылбаса, жакшы кыз экен, келечеги кең экен, өзү медсестра экен. Кудай кааласа келечекте Кыргызстандын менмен деген кызы болор бул. Келип алып жаш кызды үркүтүп, пасып, уруп, анын тагдыры эмне болот эми? Булар даракка барып дагы урабы, коебы, өзү билет да эми. Ыраңы боп-боз, өзү ооруп калыптыр, титиреп жатат. Андайды көрбөгөн жаш кыздарды баса берсе, биз ошон үчүн мына ушу эмеден, мына акыйкатчы Абдрахматова Садага, сени кече шайлаганда биз сүйүндүк. Кыргыздын келечеги ачылды. Сен чынчыл экениңди биз Баткен обласы карап турдук. Ыраазыбыз сага. Өзүң